Саламатсыздарбы, эфирде 5 соол көрсөтүн мен Азамат Кыязов калпарам. Биздин бүгүнкү коногубуз биз Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев болмокчу. Азыркы медицина тармагында болуп жаткан окуялар туурасында, жаңы жасалып жаткан реформалар туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Алымкадыр агай. Сиздин азыркы жүргүзүп жаткан реформаларыңыздын жыйынтыгы кандай болчудай? Сиздин жасап аткан аракетиңизге болгон тоскоолдуктар, ошол эле академик Сабыр Жумабеков менен болгон келишпестиктер азыр кандай кырдаалга келди? Биз саламаттык сактоо тармагында реформа кылып атканбыз. Эми реформа деген бул баягы элге доступный медицина болсун, элге мындай приемлемый цена менен операциялар болсун деген эле биз ошол менен иштеп атканбыз. Анан коомчулукта билесиздер, бул Бишкекский научно-исследовательский центр, травматология көп жалаптар болгон. Анан ага чейин эле мен академик Жумабековго айтып жүргөм. Себеби мен как профессор катары, как академик катары билчимин. Центр деген бул президенттин же болбосо премьер-министрдин указы менен болот. Анан 2004-жылы Горкеңештин эле мэрия менен эле түзүп алышкан. Түзүп алып, ал жерде абдан чоң иштер болгон. Ошого чейин деле билесиңер, Манастан эле ден соолук деген реформа менен здравоохранение талкалашканда, ошондой эле ошол травматология ортопедиядагы мурдакы тест жардам машинесинин больницасы болгондагы ошону деле ошол эме менен эле тиги нук менен талкаланганда, себеби ага чейинки тест жардам машинеси менен келген бейтап ал жерге баргандан кийин ал жерде травматолог, ортопед, хирург, невропатолог, нейрохирург, кардиолог, токсиколог бүт бардыгы бир эле жерде иштешчи дагы барган бейтап ош жерде көрүнүп, ош жерде бир күн же 2 күн калчы. Анан кийин операция керек болсо бияка кетчи, лечение албай турган болсо бияка кетип, өз нугунда болуп турса да, азыркы кезде Бишкекте бир бейтапты бир жерге жеткириш үчүн 3-4 саат кыдырып жүрөт. Эмне үчүн дегенде, хирург апарса, ал карайт айтат, жок, уролог апарыш керек дейт. Уролог апарса айтат, жок, бул жерде акушер-гинеколог апарыш керек дейт. Ал жерге апарса айтат, жок, бул жерде токсиколог апарыш керек. То есть ошентип жүрбөй, анын үстүнө ар бир жерге барган сайын эле, көрүнгөн сайын анализдерин берип, УЗИ берип, тиги болуп, бул дифференциальный диагностика деп коет да, ошону өткөргөнчө убакыт өтүп, 3-4 саат өтүп, тест жардам машинеси кыйналып кеткен. Аны эми ошол кездеги Жумабеков тааныштары менен өзү ар бир киши өзү бирдемеге жеткен сайын өзүнүн центрин курсамбы дейт экен, өзүмдүн атымдан чыгарсамбы дейт экен, ошентип ошол жерде алып алган. Анан азыркы кезде турмуш ушундай экен, бүт бардыгыбыз кайрып атабыз, өзүнүн нугуна келтирип атабыз. Юридикалык күчү кандай экен, алып алган деп атпайсызбы? Юридикалык эчтеке мындай юридический решениясы жок. Мен айтып атпаймынбы, центр кылыш үчүн президенттин указы керек, премьердики. Анан кийин Бишкектин эле Горкеңеш чечип берип койгон да, тааныш аркылуу чечип берип койгон, мынакей центр куралы. Анан мен Жумабековго айттым, центр кылып курдуң дагы бүт бардык жерге жеттиң. Сен деген мендей эле хирург болсуң, мендей эле профессор болсуң. Сен азыр членкор болдуң, академик болдуң. Ошондой эле тиги заслуженный врач болдуң, заслуженный деятель болдуң. Лауреат госпремия 2 жолу болдуң. Медалдардын бүт баарын алдың. Бул деген баягы центрди колдонуп алды да болчу. Мисалы алсак, мен центрим жок болгондон мен Минздравдын деле менде грамотасы жок. Анын үстүнө ошол жерде диссертационный совет куруп, бул өзүнүн учениктерин чыгарып алды. Биз андайларды чыгара алган жокпуз. Эмне үчүн диссертационный совет ачып, национальный хирургическая медакадемия болуп, өзүбүз бир очередке туруп,
Биздин учениктер барып ошол жерде доказать этип защита кылып атат. Мисалы алсак, меникиде 3-4 докторум бар, 15-20 кандидатым бар. Алар убакыт менен ошентип келишчи да. А бул жерде болсо өздөрү создавать ете алган. Мисалы алсак, Жумабеков председатель, жанындагылар зам, кол чабып өткөрө беришкен. Конкуренция жок болуп калган. Анан азыркы кезде мен 3 күн 4 күн эле мурун айткам. Бүт барды өзүнүн нугуна түштү. Жумабеков и Бейшеналиев дегенди унутуш керек. Андан башка уже жумуштар деле бар. Ал жерде азыр жаңы главврач шайланды. Ошол иштей баштайт. Травматология деген азыркы кезде национальный госпитальда дагы бир отделение ачып, алда иштеп атат. То есть өзүнүн нугуна келди. Мэрияга карап атканы, ошол шаардык кеңешке карап атканы кандай жагдай жаратып атат? Анан мунун өзүнүн мындан аркы иш алып баруу системин өзгөртүүгө мүмкүнбү? Кандай болгондо туура болот негизи? Бардык 2015-жылдан бери бүт бардык медицинадагы медицина учреждение бизге караш керек, бизге баш ийиш керек. А Жумабеков бизге баш ийчү эмес. Ал деген гимнаны директор койгон эч ким өзү деле билбейт экен. 2004-жылы бирге койгон дейт, андан кийин Иса Өмүркулов койгон дейт. Андан кийин ким кой десем, 10-15 жылдан бери эч ким койбоптур да, өзүн өзү эле коюп алыптыр да. Ачык эле айттым мен агачы. Мисалы алсак, мага министр деп 1 жыл 3 ай мурун президент койгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен карым катнашыңыздар кандай? Бири-бириңиздер жөнүндө деги мындай ачык айкын маалыматтар барбы? Мен 38 жылдан бери практически хирургмун, практически кичинекей намынан баштап профессорго чейин, членкорлукка чейин жеттим. Ар бир больницадагы коен кирип каяктан чыгат бүт баарын билем. Ошон үчүн мен ушул реформаны баштап кылып атам да. 90-жылдары Манастан эми ден соолук деген бул биздин системаны өлтүргөн да. Мен ошону 11 январда 2011-жылы койгондо дагы эмне үчүн аны журналисттер билбей калган себебин мен билип атам да. 10-числода президентский выбор болгон. Мен атайлап ошого койгом да. 10-числода выбор болуп, президенттик выбор болду деп бүт баары занят этип калганда мен ошол жерден реформа кылып кеткенден кийин кээ бирге эле түшүнгөн эле журналисттер түшүнүп калып эле эмне үчүн бизге айтпай эле кылып ийдиң деген да. Ал өтүп кеткен. Эң чоң реформа ошо эмеде болду. 11 январда 21-жылды. Ошондо кездеги жанагы территориальный больница, социаль поликлиникалардан мен кошуп койдум. Мурун 5 эме болуп жүргөн. А бул болсо Жумабектик болсо бул 100%-тен 1%. Анан эмне эле мынчалык ажиотаж кылды, эмне болгонун мен түшүнбөй калдым. Кечээ жогорку кеңеште саламаттык сактоо тармагын караган комитетте өзүңүз айттыңыз, алдыда дагы бир 2-3 чоң реформа жасоо алдында турганыңызды ачыктай берсеңиз болобу? Азыркы кезде мен журналисттерге айтып алсамчы, тиги жерге барып айтып койдук десеңер да, алар бизди күтүп калат экен. Даярданып алышат экен. Мына мен бүгүн барып Исманкуловдун центрин жаап келдим. Ал деген 1998-жылы мэрия аркылуу 3 колтойгон этаждуу больницаны өзүнө менчиктештирип алган. 3 миллион доллардык Южный Кореядан аппаратураларды же аппаратураны бербейт, же акчасын бербейт. Биздин эки өлкөнүн ортосунда чоң мындай келишпестик чыгып кетти. Ошону мен жок кылайын деп, же мен ал бизге караштуу больницаны биз алабыз. Бирок Южный Корея менен сурап атат министр катары. Же акчабызды бергиле, же аппаратурабызды бергиле деп. Ошондойлорду мен азыр нугуна коюп атам. Бул эң эле чоң дагы бир жол. Бул азыр эртең ал Исманкулов сүйлөгөнүндө билет. Акчасы көп. Көбүн мүмкүн ачкы бергендир журналисттергечи. Алардын баары эртең жазып чыгат. Бейшеналиев мынакей Жумабековду бүтүргөндөн кийин Исманкуловго киришиптир деп. Мен эчтеке киришкен жокмун. Мен кыргыз эли үчүн пайда келтирейин деп атам. Ошондойлордун эң азыр көп Кыргызстанда. Кыргызстан боюнча бардык жерде реформа жүрүп атат. Бардык жерде мурунку медицинский мекемелер алып койгондордун баарын мен возвращать эттим. Өзүбүзгө алдым. Бир эле эмеси Ош облуу больницасынын жанында 2 этаж колтойгон больницаны алып коюшкан. Мен сот менен алып туруп азыр кайра иштеп атат. Ошондой эле Жал больницасындагы
жерлерди сатып ийген мурунку. Ошолордун баарын карап келип атам. Эгер мен өзүмдү өзүм ойлосомчу, 350 главврачтанчы подарок алып коюлуп отура бермекмин. Алардын баарын сокращение кылып таштадым. Ойлоп көрсөң, мына Бейшеналиевдин туулган күнү экен дегенде, ар бир главврач мага жок дегенде $100 алып келип бермек. Же болбосо пакетин көтөрүп келмек. Жаңы жыл келе аткан турбайбы деп Бейшеналиевге жүр отметка кылайлы деп пакетин көтөрүп келмек, же бирдемесин бермек. Ага кереги жок. Биздин кыргыз медицинасында өксүк катары каралып келатат. Ушул фармацевтикадагы фарма барондордун күч алып кеткени, анан ушул дары-дармек көзөмөлү мындай өзүнүн нугунан чыгып кеткени жөнүндө. Бул биздин сиз жасап аткан реформалардын ушул коррупцияга байланышы барбы? Көчөгүнү мен чоң департамент лекарственного обеспечениеде көп собрание өткөрүп, ал жерде 5 саат отурдум. Азыркы кезде мага президент өкмөт койгон задача дары-дармектер арзандатыш керек. Элдин чөнтөгүндө акча жеткендеги кылган дары-дармектерди беришибиз керек. Операциялар арзан болуш керек. Бир эле эметейин мен калсак, биз кыргызско-турецкий достук деген клиникасын ачтык. Ал жерде обследование кылып, коронарография кылып, стенд коюп, реанимацияга жаткырганы 50 000 сом. Мага чейинки бул жерде отурган министрдин достордуку, Батыралиев менен Абдырамановдардыкы ошол жерге барса $3,5 $5,000 чейин алат андайды. Мен ошол конкуренцияны азыр утуп алам. Бардык жерде, Кыргызстандын бардык жеринде ошондо жүрөккө ооругандардын стенд койгондо 50 000 40 000 сом менен эле утуп алам. Ошондо тигилерге элдер барбай калат. Ушул конкуренция менен биз утушубуз керек. Аны жаап кое албайбыз. Ошондой эле Жумабеков. Протез $3,5-5,000 чейин чыкчу. Аны дагы биз азыр текшерип атабыз. Бесплатно биз берген элдерге жардам деп 100-150 протез бесплатно жеттиби, же сатылып кеттиби? Бул эми комиссия чечет. Дагы айтам, көчөгүндөгү депутаттар алып алып талаштыктар айтканына мен айттым. Жумабеков менен Бейшеналиевдин ортосундагы калышып бүттү дедим. Мен өзүмдүн ишим менен кылам. Жумабековдин судьбасы кандай болот дейт? Ал академик. Акчасы көп. Иштей берсин, элге жардам берсин, операцияларын кыла берсин. Билбейм каяка барып калат ал. Өзү чечет да. Мүмкүн Шанхайга барат, өзү айткандай. Мүмкүн Арабияска эксең, аяка барса менде эле хирург болуп калат ал. Бул жерде эле академик, бул жерде кыйын болуп атат. Аяктагылар шейх-бейх дегенде мен угуп жүргөм, мен деле баргам. Бизден кыйын аякта өздөрүнүн специалисттери бар. Сизди каралоо иретинде айтылып аткан маселелер арасында ошол эле аконит темасы, омикрон, анан кечээки ичкиликке байланышкан жүйөлөр келтирип атат. Ушуга кандай аргумент келтиресиз? Мен деген өзүм политикага 1,5 жыл мурун келдим. Мен хирург болуп айтып жүргөн бардыгы ачык айтчы мында. Анан кийин жана регионалдык тигил буларды айтып алып эле. Кийин эле мен кечирим сурап эле өзүм эле кайгырып жүрөм да. Кыргыз эли деп айтышым керек экен. Райан Бич деген жерде Жумабековдин коттеджи бар. Мен баргам. Чоң коттедж, $250,000 коттедж бар. Мен баламдын жанында да коттедж бар. Экөөбүз кошунабыз. Баламдын бул жерде пансион деп Париж деген. 6 ай 7 айдан бери жабылып турган, 3 күн 4 күн болуп мен барып ал жерде өзүмдүн шофёр менен тиги болуп конуп кеткенбиз. Өрттөнүп кеттир. Балам айтсам, балам айтат, жакшы болуптур дейт. Өрт чыккан жерде жакшылык келет, байлык келет дейт. Көрүп турабыз, асыл байлык мүмкүн түшөр. Анан кийин эле мен тиги кылды, бул кыл деген болбойт, политизирип кеткен болбойт. Мен арак ичпейм. Өзүмдүн мүнөзүмчү, өзүм мүнөзүм ушундай экен да. Тиги мындай корпоратив тигиндей мындайларчы бүт бар ойлойт экен. Арак ичип жүрөт деп чыгып тигинекке арак. Көрдүңбү? Азыр мен ичсем сен деле арак ич дейт экенсиң да. Мен могу жердеги операция болуп, бул жерде эме турганда мен дайыма бирдеме ичип турбасамчы, голос жок болуп кетет, пропадать этип кетет. Мен 20 таблетка ичем. Президент жакшы билет.
Президент жакшы билет, ал деген 20-30 таблеткалар, мынакей мен таблеткалар. Мынакей су. Мына коюп туруп мен дагы бул жерде төнүп калса, жылыс катам, жылыс алып келип берчи су. Же лимонад бирдемени алып келип берчи деп анан. Маселеде тартып алдым, арак ичти депчи. Мен арак ичпейм. Бирок мас болуп жүрөм. Жашоого бактылуу болуп, жашоого мен бактылуу болуп жүрөм. Ошол үчүн мен баарыма бүтүп барып күлүп жүрөм. Мен мынакей мен кантип эле мен мондай кийинип алып, конференция өткөрүп атчы. Арак ичем, бул келесо деген кыз ичет да. Экинчиден кантип мен мас болуп алып, саат 8-де 50 кишинин астына чыгам. Ошо мен 50 кишинин астына чыкканда бирөөнү айттым, эгер бирөөңөр доказать этип берсеңер, мен отставкага кетем дедим. Эч ким айта албайт. Ошондой эле ёлка жыгып кетип, мен жыгып кеткенде басып калгандачы, могу жерин көгөрүп калганда мына. Ичип алып, мынакей тиги сарабан. Хорошо, что балбак депутат. Көрүп калып, чуркап келип мени көтөрүп, айтты мен журналисттерге айтайын дегенде, эмне кыласыз айт дедим. Айтпай эле коюңуз. Мен кандай экенимди эл билет. Мен ага элге айтып мен ичпейм деп, арак ичпейм, суу ичпейм деп бүтүп бардым этсем эмне. Андан эмне мен таң калам ошолордо. Аканит дегендичи, аканит дегенди. Жакын арада андан бетер айтып чыгам. Себеби бардык өлкөлөрдө аканитти колдонушат. 1000 жылдан бери колдонуп келатат. Мен билбей айтып алыпчы, журналисттерден таяк жеп калдым да. Азыр философский, научно айтып чыгам. Ошондо кыргыз элди. Бул аканитке деп башка эле баа берип койгулачы, ручка деп койгула да. Парижде чыгып аткан ошол эле эменичи ручка деп койсочу, ручка чыккан турбайбы. Ошол эле могу эмени болсо, бул эң аты жаман экен, угор кошун деп коюп элечи. Муну карамель деп чыгарып койсокчу. Карамель чыккан турбай, бул ковидке жардам берип турбай, же тиги ооруга жардам берип турбай депчи. Ошондо баягы мен президент кандай тилимен чыгарып алдым да. Муну аканит, угор кошун деп, аканит деп башка ат менен айтканда, анара деп койсом болмок экен. Элди эркектердин баары каткырып күлүп калса экен, анара чыккан турбай депчи. Омикрон азыр бүтүп баратат. Мен прогноз кылгандай омикрон бүттү. Бирок омикрон дельта тиги булар келатат. Биз деген бул ковид оорусун жеңиш үчүн 70% вакцинация өтүшүбүз керек. Азыркы кезде биздики 55%, ооругандардыкы 25%, биз 70%ке жеттик. Бирок убакыт өткөн сайын антитела теряться этип атат. Май, июнь, июль, августтарда биздики элибиздеги мурдагы вакцинация өткөн тигилердики төнүп калат дагы. Ошого чейин биз вакцинация өтүп алсак, ошо волна болбойт. Эгер вакцина өтпөй калсак, кайра урушат элдер. Бүтүндөй Дубан элинин алдында кечирим сурадыңыз кече күнү. Анан бул министр деңгээлинде туруп, анан ушундай кадамга барышыңызга өзүңүзгө кандай таасир калтырды? Адам деген кечиримдүү болуш керек. Мен ал жерде отурганда Жумабековдин балдарына, таластык балдарга кайрылганда мына кесирде таластыксыңар депчи. А мен жанында жүргөн 4 зам министрим дагы, 4 замында таластыктар. Эгер мен таластыклар какой-то бирдеме кылсамчы, мен аларды койбойт элем. Эң чоң департамент лекарственного обеспечения дегенде Нурдин таластык. ФОМУС деген өзүнчө Минздравдын өзүнчө министерство болуп жүргөн. ФОМУС таластык артыр. Отдел кадр кылып, бүт бар Кыргызстан боюнча кадр вопросын чечип жүргөн Айгүл Боббекова таластык. Полностью лечебный процессти алып жүргөн Кыргызстандагы больницалардын баарын алып жүргөн Жусупбекова Нуринда. Ошон үчүн мен досторумдагы, туугандарымдагы таластыктар. Аны мен ошон үчүн айттым. Мүмкүн баягы политик катары, мүмкүн мындай кызыккандык менен ошол жерде мен айтышым керек болчу. Айткандан да коркуп калдым. Ал деген таластык да. Туугандар болуп калган. Көлдүк болсо көлдүк деп айтмакмын. Кеминдик болсо кеминдик деп айтмакмын. Ошону айтып алган үчүн мен таластыктардан 3 эмес 5 жолу кечирим сурадым. Экинчи айтпайм дедим. Сиздин ушу медицина тармагына жасап аткан эмгегиңиз, каалооңуз ачык айкын билинип турат. Жасап аткан реформаларыңызды, баштап атканыңызды көрүп атабыз. Анан муну аягына чыгууга мүмкүнчүлүгүңүз канчалык деп ойлойсуз? Мен биз алсак
Эң чоң реформа кылган жана 11 январдачы кылганымчы кайра кайтылып келбейт да 100 жылдан кийин дагы кыргыз элине пайда келтире турган реформа болду да. 70 жыл жүрүп тургандан кийин бузуп кеткен, чоң акча менен, чоң тааныштар менен бузуп кеткенден кайра ордуна келди. Бул реформа ушу бойдон калат. Мен ошого өзүм мындай бактылуумун деп сезем, кыргыз элине бир. Калгандарга болсо бул реформалар мелочь эле. Экинчиден, сиз айтып атасың кепилдиктигинде мындай депчи. Мен эч кимден коркпойм. Мен айтайын дегеним себебим кыргыз эли бактылуу элдерден болуш керек. Бакты деген каяктан келет? Бул ден соолугу жакшы болгондо, курсагы тойгондо, кийинген кийимини. Азыркы кезде саламаттык сактоо министерствосу жакшы иштеген үчүнчү маскасы жок, бирин-бири жолугушуп, өбүшүп, чоң апалар, чоң аталары внуктарын өбүп атат. Башка өлкөлөрдө андай болгон жок. Бул иштин бүт баары саламаттык сактоо министерствосунун жетишкендиги. Алымкадыр ага, бизге убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат айтабыз. Саламатта калыңыз.